Окулисттер, врачтар айтышты. Сен соқыр болып қалдың, болды, işin бүтті деп. Мастер спорт болдым 63 жашта. Башқа республиканский чемпионаттарды. Түзіп бердім жаңа федерацияны. Мені человек легенда деп башташты. Композитор, дирижер, профессор Болот Мамбетов учурда 85 жашта. Бирок Болот ага өз жашынан бир топ жаш көрүнөт. 50 жылга жакын Бибисара Бейшеналиева атында искусство институтунда, Кыргыз улуттук консерваториясына сабак берип, бир топ таланттуу адамдарды тарбиялап чыккан инсан. Болот агайдын тагдыры татаал болду. Бала кезден көз оорусу менен алпурушуп, көп кыйынчылыкты тартып, ал тургай бир учурларда көзү такыр көрбөй калган жылдарды да башынан өткөрдү. Бирок ал тагдырдын сыноосуна сынбайт, тескерисинче кыйынчылык менен күрөшүп, орун жеңип чыккан адам. Ошондой эле бир топ китептердин автору, белгилүү акындардын ырларын ау боюнча жараткан таланттуу инсан. Бүгүн биз бул адамдын дагы бир өзгөчөлүгүн ачып бермекчибиз. Мени человек легенда деп башташты. Эмне үчүн 53-жылы, 72-жылы, 80-жылы 3 жолу академиктер, окулисттер, врачтар айтышты. Сен соқыр болуп калдың, болду, ишиң бүттү деп. Дайыма айтып атпаймынбы, 3 жолу тең. 3 жолу мен жеңип чыктым. Өзүмдүн гана күчүм менен, өзүмдүн гана түзүп алган системам менен. Көп нерселер, көп китептерди окууга туура келди, көрүп калган убакта. Анан кийин могу спорт жагынан айтып бердим. Мастер спорт болдум 63 жашта. Башка республиканский чемпионаттарды. Түзүп бердим жаңа федерацияны. Эми мана бир эме жөнүндө ойлонуп баштадым. Болот, сен кичине баягы бир жардам берип атса керек, бир кандай бир күч. Эми сен ушул жагынан кеткин. Сага окшогон ооругандар толуп атат. Деп ошондой бир ойго келдим, кой жардам берейин деп туруп, анан кызык нерсе, могу медицинский китептердин баарын окуп баштадым. Кадимкидей окуп баштадым, көзүм жетишинче, зрением жетишинче. Көп окудум, көп мамдай, тигиндей, кымдай, көп китептерди окудум. Анан жыйынтыкка келдим. Эгерде мен өзүмдүн могу системам менен өзүмдүн көзүмдү айыктырып алсам, академиктер айткан соқыр болдум, бүттү ишиң. А мен кайра келсем, кайра окуп, момда жыргап, сон болуп, адам болуп жүрөсүң. Эмне үчүн башка ооруларга жардам бере албайсың? Бересиң. 2010-жылы ошентип мынау кезигим ошондо башталган меники. Болот агайдын ден соолугунун начарлыгы аны спорт дүйнөсүнө алып келди. Кыймыл бул жашоо дегендей, спорт менен машыгып отуруп көзүнүн көрүүсүн жакшыртты, ден соолугун чыңдап алды. Ал өзүнүн уникалдуу көнүгүү методдору менен бүгүнкү күндө жакындарын, тааныштарын ар кандай оорулардан айыктырып келет. Мен Болот ага жөнүндө айткым келип атат. Болот агага келип калган себеби иним Казбек грыжа диска деп ооруп калып, вот ошол менин бир пациенткам агайга кантип барышты айтып берип, анан биз келдик. Келсек, агай бир сыйра инимди алып калып, анан мен чыгып баратсам мага да айтты: "Бибисара, сен да келсең болот" депчи. Вот анан ортодон көп убакыттар өттү. Анан мен эмнегедир өзүм каалоом менен келдим Болот агага. Иним болсо бир ай ошо Болот агага келди, айткандарын баарын жазады, көбүнчөйүн мына бирки кыймылдар менен дарылайт экен. Дарылаганы эмне? Бүт кандай туура туруш керек, туура отуруш керек, кайсы мышцаларды иштетиш керек, булчуңдарды, кайсы булчуңдарды пока иштетпеш керек. Ушундай отуруп, анан үйрөтүп, ошол иним Казбек. Операциясы жок. Азыр жакшынакай басып жүрөт. Грыжа диска деп уже нейрохирургтарга обследование өтүп, операциясын назначить этип койгон убакта анан ортодон ушундай бир Махабат деген кыз айта калды, операциясы жок эле Болот агага баргылашты. Махабат аркылуу келдик. Мен ушу Болот агайга келгеним уже 17-жылдан бери азыркы күнгө чейин агайда заниматься этип атам. Агайга келген себебим
бутум ооруп келди да, бутумдун тулкусунда шишик болчу. Тияка чуркадым, бияка чуркадым, эч врачтар жардам бере албады. Ал агайды угуп алып бардым. Барып, ушу бир дем алыштан кийин, калп айтпайын, 1,5 дем алыштан кийин шишиги тарап, баягы бут өзүнүн абалына келди. Аябай жакшы. Кудайыма шүгүр, азыр аябай мындай чуркап жүрөм, бийлеп жүрөм дегендей. Бул кишинин эң уникальный адамдарга жардам берген жактары ушу 4 жылдан бери көрүп атам. Грыжа менен келгендер, грыжасы барлар, инсульт болгондор, бут оорулар, артрит, артростор бүт жардам берет. Менин көзүмчө эле ошо инсульт болгон аялдар көтөрүлүп, эшиктен көтөрүп кирилген адам ушул агайга бир 2 дем алыштан кийин өзүнүн буту менен басып кеткендерди да көрдүм. Грыжасы барлар дагы эне атасы жөлөп таяп, жаш 30-ка чыкпаган келиндерди көрдүм. Алар ошо жөлөнүп таянып келген кыздар өздөрүнүн буттары менен жашынакай болуп агайдын кабинетинен чыгып атканын да көрдүм. Кудайыма шүгүр, ушунчалык Болот Соронбаев бизге бергенине. Бул киши өзүнүн тарбиялык касиет, тарбиялык улуулук, ушунчалык өзүнүн ишине берилген, элди ушунчалык өзүнүн дити менен бардык болгон методикасы менен айыктыра алат экен. Анан өзүнүн бир ушунчалык бир башкача, даже медиктерден да ашык бир точечный өзүнүн методикасы бар аганынчы. Вот чындыгында мен өзүм доктормун, но мен доктурдан да ашык ушунчалык бир элге билинбеген ушундай бир бардык организм, бардык булчуңдарды иштеткен бир өзүнүн жакшы методикасы бар. Биз, например, бир жумада 3 жолу келсек, үчөөнүн 3 башка булчуңдарды иштетет да. Бир эле кечке бир жерде эле тыгыла бербейсиң да. Кадимкидей тетраддар бар, ручкалар бар. Өзү 85 жашка чыкса дагы бүт барын контролдоп турат. Ким качан келет, ким качан кетет, кимдин кайсы булчуңун бүгүн иштетиш керек, бүгүн кимге кандай жардам көргөзүш керек. Ошол өзү абдан интеллигентный, ушунчалык сабырдуу, ушунчалык акылдуу, өзүнөн пример ала турган адам да. 85 жашка чыккан киши бир 40 жаштагы жигиттей болуп турат. Бирок бул кишиге бир өзүнүн кесиби боюнча бир дагы заслуженный эч нерсе берилбептир. Ушу мен каалар элем ушу кишиге өзүнүн эмгеги акталып, жашынакай болуп, заслуженный эмгеги сиңген бул кишини баатыр деп койсо болот. Дары дармекти наапырасы токтоткула дедим мен. Ичпегиле. Эмне үчүн деп сурасаңар айтам дайым. Ал толгон химия. Химия ишеңерди бузат. Ооруңарды, бөйрөктөрүңөрдү баарын талкалайт. Жеткиче, грыжага жеткиче качан ал дары? Деп туруп бирөөнү да кичикпетип, ишенесиң, ишенбейсиңер, бул жомоктоодой болот. 2 жума, 3 жумага жеткирбей, кадимкидей айыктырып грыжасы. Медицина жагынан көп китептерди көп окуп, анын өзүмдүн личный опытым. Мен легенда болуп калдым, өзүмдүн көзүмдү өзүм жазап алсам. Ушулардын баардыгы түрткү болуп азыр кыскасын айтканда эми көп эметпей эле. Мына оорулардын арасынан грыжаны айттык, радикулит, остеохондроз. Анан кийин могу кичине чыгып кетсе, сынып кетсе. Эми сынган ал сама собой. Менин системам боюнча, мен өзүм чыгарган системам боюнча зайымсыкендер не только жаракаттан айыгат, оорулардан айыгат, ички ооруларды айыктырып барат сразу. Женский болобу, башка оорулар болобу, ички оорулардан айыгып барат. Эң башкысы кадимкидей жашарып барат, жашарып. Жап-жаш болуп баштайт. Анткени моюнга да жасатам мен, бүтүн баарын жасатам мен. Чоң оорулардан айтып берейин. Сахар деген жаман оору. Аны кадимкидей айыктырам мен. Инсульт болуп келгендер кадимкидей айыгып атат. Жүрөк оорулары өзүнчө инфаркт. Артроз, артрит өзүнчө. Анан гемодиализ деген жаман оору бар. Ошолордон да анча-мынча айыгат. Болот Мамбетов кандай иш менен алектенбесин ошол иштин майын чыгарган, ал жерден жыйынтык болушуна маани берген адам.
Кимге болбосун жардам бергиси келген, жан дүйнөсү жаш баланыкындай болгон агай бүгүнкү күндө уникалдуу көнүгүүлөр менен медицина тармагына да жаңылык киргизип жатат десек жаңылышпайбыз. Эки ырды ырдап чыккан ырчыларга маданияттын мыкты кызматкерин берип, ал эми Залкар акыныбыз Алыкулов Осмоновду башкылап бир топ акындардын ырларына убон жараткан композитор Болотмамбетовго мамлекет тарабынан эч кандай сыйлык берилбегени өкүндүрөт.